Азыр биз сиздер менен заманбап 21-кылымдын мечитиндебиз. Бул эгер бизнесмендер үчүн болсо да самоокупаемость деп коет го. Мисалы сиздерде кайсыл жердеги мечитти көрдүңүздөр эле акча кетирип, плюс ошол мечиттен кайра ошол кетирген акчаны кайра чыгарып алганды. Күнүнөн панелдерден бесплатно чыгат. Ушул жерден энергия өндүрөт, энергия күн жарыгынан ошо энергия мечиттин окупаемостуна, андан кийин ага салынган инвестицияны анан ушул жерде кызмат кылгандардын акчасын ушул жерден чыгарабыз. Азыр полностью өзү жабып, азыр эмнеге жумуш иштеп атат? На прибыль. QR коддор турат го. Ошолордун баардыгы ушул мечиттин ИПсы же мечиттин ОСОсу бул ачылгандагы ошолорго счет ачылган. Ассаламу алейкум туугандар. Азыр биз сиздер менен заманбап 21-кылымдын мечитиндебиз. Бул деген сөз, бул бир эле технологиялык мечит эмес. Андан тышкары бул эгер бизнесмендер үчүн болсо да самоокупаемость деп коет го. Мисалы сиздерде кайсыл жердеги мечитти көрдүңүздөр эле акча кетирип, плюс ошол мечиттен кайра ошол кетирген акчаны кайра чыгарып алганды. Эч жерде жок. Ошол мечит могул ушул. Азыр ушул мечит боюнча казакстандык Нурлан Иман деген дамлабыз кененирээк айтып берет. Ал боюнча кийинки видеолордо көрсөңүз болот. Бул мечит мына жазылып турат. Первая мечеть в мире, яни дүйнөдө бир эле мечит. Первая мечеть дүйнөдө ошо нулевой электропотреблениемен, күн жарыгы менен биз баардык мечиттин чыгымдарын, светтерин, анан кийин кажаттуу дүйнөлөрдүн баардыгы ошо күнүнөн панелдерден бесплатно чыгат. Ушул жерден энергия өндүрөт, энергия күн жарыгынан ошо энергия мечиттин окупаемостуна, андан кийин ага салынган инвестицияны анан ушул жерде кызмат кылгандардын акчасын ушул жерден чыгарабыз. Яни полностью нулевой электропотребление. И плюс бул мечиттин кеткен расходдорду 7,5 жылда азыр полностью өзү жабып, азыр эмнеге жумуш иштеп атат? На прибыль. Машалла. Могу энди полезность солнечной панели ал доказана. Ал баардык жерде уже доказано дүйнө, но bunday технологияны, bunday тажрыйбаны мечитке эч ким кыла элек. Бул дүйнөдө мечитке ушундай кылган первый проект в мире. Ошон үчүн Кудайдын берген системасын биз колдонушубуз керек. Текущая мощность азыр кандай канча чыгып атат, потребляемый өзү энергия канча калып атат. Мына бул жерде бир эле проблема бар. Ошо энергияны чогултуш керек. Лишний энергия чогултуш керек. Ал аккумулировать этиш керек. Бизде ошо аккумуляция болбойт. Биз прямой эле түшкөн могу панелден түшкөн жарыкты полностью автоматом көрсөткө жиберебиз. Биздин счетчикпен көрсөткө кетет, прямой эле. Жайында көп эле болот, кышта бир аз болот. Астанада күн аз да, суук маалда ошо бир аз эле болот, но в целом өзүн полностью закрывает. Машалла. Мунун жакшылыктары сактаганды мамлекет сактаганда аккумулятордон чок проблема бар. Аларды постоянно обслуживать этиш керек, там жидкосттары бар, кызматы бар. Ал көп эле щелочный да, ал келбейт. Кызматы көп эле, расход. Ошон үчүн биз аны жинабайбыз, сразу эле көрсөткө беребиз. Бир жагынан мечит занимается тиги коммерческой деятельностью. Ошо коммерческий деятельностьке ошо жатат. Яни сразу эле биз шаарга беребиз, шаар тияка потребитель, конечный потребитель халкка өз берет. Ошондой. Заманауи болуш керек. Имам деле заманауи тиктокто чыгып, мечитибиз деле ошондой дүйнөдө тегерип береле. Бунун дизайнери кандай? Казакстандагы дизайнерлер болду? Ооба, Казакстан дизайнерлери жашаган, ошо биздин улуттук сыпатта болсун деп. Азыр динибиздин, биздин ата бабаларыбыздын баардыгы казак болсун, кыргыз болсун, улуттук сапатты алып келди да бизге. Бизде ошо улуттук сапатты кармап калышыбыз керек. Эмне үчүн биз мисалы Арабияга, тетиги Индияга, Пакистанга окшобой эле өзүбүздүн ата бабаларыбыз мусулман болуп келди го. Ошону кармашыбыз керек болду. Ал Куранның негизинде, сүннөттүн негизинде баардыгы бир эле жол. Анан дагы туугандар, эң эле кызык жери, могул жерде көрүп атасыздар, 2 QR код, анан наличкага сала турган садаканын яшиги. Мунун айтканын себеби эмне? Бул жердеги QR коддор турат го, ошолордун баардыгы ушул мечиттин ИПсы же мечиттин ОСОсу бул ачылгандагы ошолорго счет ачылган. Ошол жакка акча түшөт. Мындай айтканда башка бир М-банктын номерине же бир адамдын ичинин номерине түшпөйт. Ошол себептен туугандар, биздин Кыргызстанда дагы мечиттерде ушундай счет ачылып, именно
банктын, точнее мечиттин өзүнө түшө турган болсо, аябай сонун болмок. Сонун антетин минбарды да сонун кылып коюштур. ооба, строен өзү ошондой. Адамдар көпчүлүк эстовда минбар наоборот мешет этет го. Адамдардын небосы окшойт. Жумага көп адам келет окшойт да. Батпайт. Далда турат, көп эле сыртта эле суук маалда ошентип. А эми биз деле тетиги жакта жылдык, бир аз кенен болсун деп. Эми Кудайым буйрса, так эле тетиги могу моң жагынан кайра эле бир аз жер бар ошол жака жылсак деген оюбуз бар, Кудайым буйрса. Муну жөн мындай жылдыр кете берет экен да буйрса. Кете беребиз Кудай кааласа. Монтип жылып кенен Кыргызстанга чейин барабыз. Ошол барабыз. Алла разы болсун.